Эми караңыз, көздөн келип чыккан оорулар кандай болот? Мисалы алса, көз тийген адамды кантип айтабыз? Кандай болот ал? Кандай белгилер болот? Мисалы, эгерде бир адамдын көз тийгендин белгилерин эми карайлы. Ушул нерсе биздин жашообузда бар. Көпчүлүк ушуга кыйналып жүрөбүз азыр. Биринчиси, ошол көз тийген адамдын денеси дайыма ысып турушу мүмкүн. Ысып. Ушундан өйдө ысып турушу мүмкүн. Же болсо буту, же колу дайыма ысып турушу мүмкүн. Ысый берет. Же болсо дайыма муздап турушу мүмкүн. Муздак болот, таштай муздак болушу мүмкүн экен. Ошон менен же болсо дайыма башы ооруп турушу мүмкүн экен. Же болсо дайыма буту ооруп турушу мүмкүн экен. Бутуна тура албай калганча жанагындай ушундай бир көпчүлүктөрдү карасаңар, аксакал кишилер биз ойлойбуз каарылык депчи, бирок жок, андай болбойт. Ал субханалла ошол адамда көз тийген деген нерсе бар экен белгиси болот ал. Көп убактарда баса албай калат. Ошол мезгилде мында согончоктон ылдый субханалла сыздатып оорушу мүмкүн. Дайыма ооруп турушу мүмкүн. Ошол мезгилде субханалла ушул жери эмне болот экен? Аба жетпегендей болуп кысылып турушу мүмкүн. Төшү аба жетпегендей кысылып турушу мүмкүн. Эми кара. Бул дайыма болот. Бөтөнчө түштөн кийин башталышы мүмкүн. Түштөн кийин башталышы мүмкүн. Баштын оорганы, көздүн тегеректеринин ооргандары, ошол менен ошол адамдардын чачтары түшүшү мүмкүн. Ушундай. Бирок 4 нерсеге зыян берет көз. Негизи эле сыйкырда да эле сыйкырдаткан көз дубаланып калса, бир адам кара дубаланып калса, ошол менен хасат жана көз тийип отурган болсо, 4 нерсесине зыян берет. Биринчиси ал адамдын ден соолугуна таасир берет. Көз дайыма биринчи ден соолукка таасир берет. Муну унутпаңыздар. Аны ошол мезгилде мисалы адамдар айтышы мүмкүн, мисалы ооруй берет, эме болушу мүмкүн, субханалла. Ошол мезгилде мисалы көп аялдар дагы көздүн тийген себебинен төрөй албайт. Мен ушуну айта берем дайымачы. Сага көз тийип турсаң эле мында карап туруп, жок дейт, мен көз эмес дейт. Жо субханалла. Көз тийүү ушунчалык даражада адамдын, аялдардын дагы некен боюнда болтурбайт. Эркектерден болсо, аларда субханалла көп убактарда жанагындай бир мындай айтканда алсыздык пайда болот. Алсыздык. Ушул көк желкесин тартып эле ар кандай оорулар болот. Бирок жиндер кирип кеткени башка нерсе менен болот. Ал белгиси өзүнчө болот катыр. Андан кийинкиси, ден соолуктан кийинкиси адамдын субханалла психикасына таасир берет. Психологиясына таасир берет. Адам сиркеси суу көтөрбөй эле, урушкусу келип эле, любой эле нерседен талашып тарткышып эле, же болбосо таптакыр түнт болуп кирип кетиши мүмкүн. Же болсо ушундай бир кайгырган киши болуп эле постоянно жанагындай бир музыкаларды угуп башташы мүмкүн. Мен дайыма тамашалай берем го. Сенсиз болуп эле баягы ушундай бир рахат алгандай болуп, ушул музыка кылып ушундай бир жыргап калчыдай болуп эле, ушундай муңдуу нерселерди угуп башташы мүмкүн. Адам психологиясы бузулуп баштайт. Жанагындай көз тийген байкелер, жана кимге көз тийет билесиңерби? Кызыл диплом менен мектепти бүткөн, кызыл диплом менен университет бүткөн, кызыл диплом менен жумушу жакшы, алда жүр. Карасаң чоң бизнесте жүргөн көпчүлүктөрү субхана төшөгө жыгылып жатып калат. Аны эртелеп өлүп калат. Эмне болбосо жүрөгү кармап өлүптүр. Дагы ушунун белгиси болду, уктап жатып өлүп калыптыр деп айтып башташат. Ошон айтып атканым ошо да, көп адамдар жана арак ичип калган адамдар болсо, иншалла ошолар айыгып кетет. Ушундай көз субханалла эмнекен ушу кичинекей кезинен эле башталат дейипчи, мисалы. Ошол нерсе ушул убакыт менен өткөн сайын кадимки прогрессия менен өскөндөй эле өсө берет. Адам бир мезгилде субханалла ошол нерсени контролдой албай калат. Сопсон эле бала болчу, көчөгөн эле кол алдында сопсон эле жүргөн, бирок карасаң эле бүгүн өзүнчө эле бир дөөрүп сүйлөп калышы мүмкүн. Туруп эле. Өзү менен өзү сүйлөшүп башташы мүмкүн. Ал адамга биз ойлошубуз мүмкүн, буга жин кирип кетти деп. Жин кирип кетти деп ойлошу мүмкүн. Бир жолу мага кыздап келишти. Анан кийин ошого дем салып коюш керек дешти. Мейли, дем салып эмне десем жин кирип кеттир деди. Туура жин киргенде болуп адамдарды ыргытып, ушундай кыйкырып аткан экен, кармаган кишини чапчыйт, ыргытат. Туруп туруп анан кийин субханалла Фалак менен Нас сүрөсүн, кадимки Фалак Нас сүрөсүн, Ихлас Фалак Нас сүрөсүн катуу окуп баштадык. Катуу окуп баштаганда эле баягы кыз башында эле жыгылып калды.
Анан түшүндүк biz bu kişide subhanallah эмне бар экен, көз тийген бар экен. Деп анан сууга дем салып берип, ушу менен жуунсун дедик. Ошентип ал 3 күндөн кийин соп-сонун эле кыз болуп кетти. Соп-сонун эле азыр бир көз тийгендерде жин кирип кеткендей да болушу мүмкүн. Unutпаш керек. Жин кирип кеткендей да та эмеге калып калат. Ошонун психологиясы бузулуп калат. Өзүнчө туруп сүйлөп калышы деп каткырып калышы мүмкүн. Жөндөн туруп эле сүйлөнүп калышы мүмкүн. Ар кандай нерсени эме кылып башташы мүмкүн, айтып башташы мүмкүн, сүйлөп башташы мүмкүн. Биз билбейт экенбиз да кайсы кандай болуп кетет. Эми көп убакыттарда ошол бир көз тийгендерде жин кирип кеткендей да болушу мүмкүн. Unutпаш керек. Жин кирип кеткендей да та эмеге калып калат. Ошонун психологиясы бузулуп калат. Өзүнчө туруп сүйлөп калышы деп каткырып калышы мүмкүн. Жөндөн туруп эле сүйлөнүп калышы мүмкүн. Ар кандай нерсени эме кылып башташы мүмкүн, айтып башташы мүмкүн, сүйлөп башташы мүмкүн. Биз билбейт экенбиз да кайсы кандай болуп кетет. Эми көп убакыттарда адам баягы кичине эле мындай эле отклонение берсе, биз ага жин кирип кетти деп айтабыз. Же болсо субхана ушундай дуалап салыптыр деп айтабыз. Жок, андай болбойт. Именно ушу көздүн себебинен дагы адамдарда эмне болот экен? Жанагындай акылынан айнуу дагы болуп кетет. Көз ушунча терең нерсе да, терең нерсе. Биз көп түшүнбөйбүз субханалла. Ошо кирине кетирден бул көз, бул ошон аябай катуу мухаббат өтүп кетти. Ошол көзүн алтыным дей берип, ошол балага, мисалы ошол кичинекей кызга биз көз тийгизе алабыз да, ошол калып калат анда. Анан кичинекей балага көз тие турган болсо, мисалы алса, ал чыркырап ыйлашыбы мүмкүн, түнү менен ыйлап чыгышы мүмкүн. Жанагындай бир мындай кандай десем, мондай ийилет да, мисалы мына мондай. Бала боло турган болсо, мына мондай ийилип, түн ичинде башын тартып ыйлашы мүмкүн. Бул да көз тийген белгиси болот. Ошол ыйлашы көз тийген белгиси болот. Ошо менен бирге эле субханалла, көп адамдар мисалы өзүнө өзү батпай ыйлагысы келген дагы бул ошол көз тийгендин белгиси болот. Анықтан анық ошо көз тийгендин белгиси болуп эсептелет. Мунун психологиясы, психикасы бузулду деген сөз. Адамдын жан дүйнөсүнө кол салды. Андан үчүнчү нерсе, бул ошол көз тийүү адамга таасир берет. Материалдык да жагынан таасир берет. Материалдык жагына дегенибиз иштеп аткан ишиңе, бизнесиңе да таасир берет. Мисалы бир адам сонун успешный бүт нерсенин баарын иштеп эле келаткан сонун болчу, бир күнү турду дагы эмне болду? Субханалла, тарс, эчтеке жок болду. Эмне кылды? Бир кызды пайгамбар Үммү Салама энебиз айтат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, бул Абу Хурайрадан келген хадисте болду. Үммү Салама радиаллаху анха айтат экен, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан Үммү Салама энебиздин үйүндө bir kişineki kız testler kız şunday bir oynap turatken. Anan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem karap beytin karap da aytatken, bu kızga demen buğa göz tiyiptir dedi. İmam Bagavi rahimullah taala deyen çoğun bir alim uşun çeşmeli aytatken bu dedi. Emne degende uşul kızga dedi cindin gözü tiygen deydi. Cindin gözü tiygen. Kандай dese beti kararıp, jana pigment basıp ketken. Ушуна жана азыр карасаңар пигмент оор көз аялдар үчүн монда скраб кылат, тутат ушуну жулган аракет кылат го. Бирок субханалла ошондойлорду көп убактарда ошо тиет. Эсе мисалы алса, биз кантип эле барып кечинде үйүбүздө чоң бир күзгүгө кант чечинбей коелу. Күзгүдөн ушундай карайт экен, мындай карайт экен, мынтет экен, ушундай баягы өзүн өзү машырланат экен. Ошол мезгилде субхана биздин көзүбүз көрбөгөн жандыктар, жиндер карап турат экен бизди. Эрдаянын ортосунда мамиле болот экен мезгилде. Ошо мезгилде субханалла сиз чечинип кайра кийинип атканыңызда, ошо мезгилде сиз ажатканага кирип отурган мезгилиңизде, ошонун себебинен шариятыбызда мындай кээ бир чоң алымдар авратты караган болбойт ажатканада. Эмне үчүн дегенде, ошо мезгилде дагы субханалла көз тийиши бар экен. Шейдерде ар бир нерсе бисмиллах дегиле дейт. Ошол бисмиллах деген сөз тамак жатканда болсун, кийим кийип атканда болсун, ажатканага кирип баратканда болсун, баардыгында бисмиллах деп айтыш керек. Бисмиллах дегенде ошол шайтандын көз тийишин тозот экен. Бул аябай чоң маселе. Мен бир темада айтып бергенмин бул жөнүндө. Ошондо болсо да ошо түшүнүш керек. Бул көз ошо жиндерден да келип дейт. Пайгамбар хадиси бар, жиндердин көздөрү жана айтып аткандай, жан огундай, же болсо найза ырыткандай экен да. Найза ырыткандай. Адамга ошондой сайылып калат экен. Алхамдулиллах, Аллах сиздерден бизден разы болсун. Ошо темабыз бүгүнкү ушул.